Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү? Регион телеканалынын берүүлөрүн Түз эфирдеги Түз эфир берүүсү улантат. Бүгүн биз июнь окуясы, анын ичинде Сампай окуясы, анын тарыхый мааниси, күнөөкөрлөрүнүн жазаланышы тууралуу кеп калабыз. Бул берүүбүз ошол июнь окуясынын 10 жылдыгына карата уюштурулду. Бүгүн бизде конокто Сампа шейиттери коомунун төрагасы Сырдаш Мамарасулов агайыбыз келген. Кош келдиңиз агай студиябызга. Сиздерди кызыктырган суроолор, талаптарыңыз болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерине жиберсеңиз болот. Элдерден суроо, талаптар келгенге чейин мен өз суроолорум менен баштай берсем маегибизди. Сырдаш агай, мына 10 жыл убакыт өттү. Ошол июнь окуяларынан орун алганына андан бери мына анын ичинде Сампа окуясынын орун алгандан бери ошол окуяларга бир саясий баа берилдиби? Ал окуяларды түз түрдө, кыйыр түрдө күнөөкөр делген адамдарга бир жазасын алдыбы, толук кандуу, негизи кандай деп ойлойсуз? Саламатсыздарбы? Эми мына эртеге Кудай кааласа 2 күндөн кийин 10 жылдык болот да. 10 жылдын ичинде бирге ошо жылы туулган балдар 10го чыкты. Эми бул саясий оюн болуп калды. Буларда мына өзүңөр билесиздер, 2010-жылы ошо өзбек, кыргызды уюштуруп, буну уюштурган адамдар мына качып жүрөт көбү. Бул карапайым адамдар өлүп кетти көбүнчө. Саясий болгон эң ушу уюштурган адамдардан бардыгы да качып жүрөт, бардыгы. Уюштурган адамдар. Мына Кадыржан өлдү дейт, эми ал Кудай билет, өлдү өлбөгөнүн эч ким да билбейт аны. Эми бул неме 2010 жылдын ичинде биз аз эле немени каматып калдык да, аз эле адамдар жазасын тартып калды. Эми эң карапайым адамдар жазасын тартты, бирок чыныгы уюштурган адамдар жазасын тарткан жок да. Чыныгы уюштурган адамдар жазасын тарткан жок. Биз эми 10 жылдыкка бир ичибизде эле анча чыкпайт эми. Биз баягы миллионуна немесине болгон жокпуз. Биз баягы жоготкон бир туугандарыбызды эстеп, мынакей биздин ичибиз кан өтүп неме болуп кетти эми. Бул эми 2010 жылы өзүңөр билесиздер, мынакей мыкачылык менен бардык даярдыктар менен келип, карапайым адамдарды, жолдо өтүп кеткен адамдарды өлтүргөнү бул эки элдин неме ынтымагын кетирген да. Бул эми азыр мынакей өзүңөр билесиңер, ошо малды уюштургандарды өзүнүн ачык эле чыгып атпайбы? Мына Атамбаев башталган, Отунбаева, Текебаевдер башталган. Мына ошо жылы 2010 жылы Байболду командирский участкалап келип койду ошо немеге. Шаарга, Жалал Абад областына. Ушу барып, ушу өзбек, кыргызды тие албады да. Тие алган жок. Казарманский положение кылып койду милицияларды. Милициялар эч кимди чыга алган жок да. Мына милициялардан азыр айтты да, ошо маалдагылар да катышкандар. Бизде бар неме кылып коелу. Эки элди бир аяк биян карайлы десе, эч ынабай коюптур да. Давай, казарманский положение чыкпайсыңар деп. Бир өсө бир 5-6 адам өлөт, анын немесин төлөп коебуз да. Ошо Отунбаевалар, Текебаевдер уюштурган, Бекназаровдор уюштурган. Бекназаров болсо мына немеге элчи болуп кетти. Булардан биз ичибиз чыкпайтпы? Билбейм эми кандай болот, кандай жок. Ошол боюнча Сампа окуясында мына расмий маалыматтар боюнча 16 адам өлүп, 2 киши дайынсыз жоголуп, 9 унаа өрттөлдү деп жазылып жүрөт да. Жалпы июнь окуясы боюнча 400дөн ашуун адам өлгөнү айтылып жүрөт. Бул көрсөткүчтөрдүн эми канчалык мааниси деле эмес го, бирок ошол 16 адамдын өлүмү деген бул аз эмес да. Бир адамдын өлүмү деген бул өзү аз эмес да. Ушул окуяларда мындай бир провокацияга алдырган адамдар кайсыл жагынан кандай баштаган, кайсыл адамдар маселени ырбатпашка, наоборот ошо маселени токтотушка аракет кылган, кайсыл адамдар аны наоборот күчөткөнгө аракет кылганын сиз ошол жерде аралашып жүрүп байкагансызбы? Байкагам. Ошо малда байкагам. Айттым го, ошо баягы мүчө бар го, өкмөттүн мүчөсү, жаңы уюштурган. Ушулар уюштурган. Убактылуу өкмөт уюштурган буну. Убактылуу өкмөттүн булар ушу этте уруштуруп, Бакиевди качырышкек дагы баягы бийликти алып калыш үчүн мындай болгон. Эми ошол убакта мынакей мына Ташиевдер жүрдү, Садыр Жапаровдор жүрдү, тынды неме кылайын деп.
Taşıyıp mына ошерде biz gördük ошо маалда жүргөндө şu Özbek Kırgızdı ekönten teң karap beçele. Uruşturmaylı, nime kılalı dep. Mesela biz de uşaktan gelgenbiz. Muna Özbeklerin Sampa Seyit nimesine biz dagı şu bir tığanların öçürünü alabız dep. Oşonda bizi tıyıp koydu. Tıyıp koydu. Tıyıp basa biz hem giret boçuk. Biz dediler Kudayga şükür barı boçuk. Özü kuralcılık bolsa hem şu keltek menden gelse hem biz şunu kılın katılık. Jakşı şu taşıyıp oşonda koygula. Bul eme bayağı bir hocam uyuşturgalar eme dep şunday emel koydu da. Ya hazır mınake действительно 10 жылдан beri şu usakta жүрөм мен. Usakta arlaşıp жүрөм. Bak Karabağım adamlarda günü yok da. Karabağım elde günü yok. Barıp böyle bak uyuşturan adamlar da. Uyuşturan adamlar da. Uyuşturgan şundaki bazı olandır ben Azim Askarov деген uyuşturgan Kadırcan bilen birigi alıp bular автомобиль оол аскылабыз деген да. Мына түштүктө автомобиль оол аскылабыз. Sen ошо автомобиль оол аска sen şu как президент болосуң деп немени алдаган муну. 14-ülke, kaçıncı may günü haligi jogorku nimede stolda. Oşo bu Kayсы Ак Үйдө? Ак Үйгө чакырган, Текебаев барган, haligi Арсамалык Улукбек Абсаламов деген барган, Караматка немелер şu biz телевизордон көргөнбүз да. Ушуларды уюштуруп, силерге неме кылып беребиз деп, булар уюштурган да эми. Орто жолдо не за что адамдар өлүп кетти да. Mesela men inim özünün kızına okudan бүтүп şu kızını alıp ketip atkan жерден ошодон не за что эле ошо өлтүргөн да, не за что өлтүргөн. Мына кыздарды ham күкүт чагып машинесин өрттөгөн, неме болгон, 3 адамды ошодон өрттөп таштаган, мусорканага апарып, ширактарын тапканбыз, кийин таппай койдук калгандарын. Бул ушунчалык мыкачылык менен өлтүрүлгөн да, бул кандай адамдар өлтүргөн билбейм аны. Анан ошол Сампо окуясын тыюуда, токтотууда Камчыбек Кыдыршаевич ошол маектеринде айтып жүрөт да, мен өзүм ошол жерге ошол наркы провокация калтырган экинчи тарапка барып, өзүм жалгыз барып сүйлөшүп келдим. Анан ушундай өтө эле баягы агрессиядагы адамдар экен эле деп. Ошол окуяларды сиз кайсы бир жерин көрүп калдыңызбы ошондо? Мен эми ошол маалда көрдүм, бирок баягы стресс болуп, bir tuğanım jogatkon üçün stres bolup ben sal neme almay kaldım da. Daline kötörülüp sakır bolup kaldım. Ançamçaсын görüp attım, bирок ançamçaсын мындай сезбей kaldım ben. Айтайын дегеним ошол учурунда токтотулбаганда бул жаман жакка өрчүп кетмей экен. Өрчүп кетет болчу. Ташыйып токтотулбаганда биз ошол сузакты до конца нары бере алдык. Биз эми эле элек, баларам эле al şu taşıyıptın bir yerde çoğun nimesi var da jardamı var. Çoğun ortada şu taşıyıp koygula akeler, avalar de uşurda bizi Karabağ'a oturdu. Mesela bizdeler şu alın yetişince kanga kan canga dep girgenmiz de bizlerge. Girgenmiz şu yerge. Taşıyıp şu malda şu saktak baldı değil mi? İki elin ortalığının birimdigini saktak baldı taşıyıp. Şu yerde. Andan keyin mına sot işleri baştaldı da. Siz aytkандай mına Azimcan Askarov ошол Сампо окуясында негизинде мен түшүнгөнүмө караганда негизги күнөөлүүлөрдүн бири деп табылды да, туурабы? Ооба. Бирок ошол негедир ошол кишини актоо аракети дагы токтобой атат да. Жыл сайын сөзсүз жок дегенде бир жолу же эки жолу ошол тиги эл аралык уюмдар, жанагы укук коргоочулар дегендер ушул кишинин ишин кайра каратып, обжаловать этип, ушинтип эле кайра жүрүшөт. Сиздер дагы сотторго катышып атасыздарбы? Катышып келдик. Жакында деле болду. Жакында пишек барып биз катыштык. Катышып келдик. Ошол жерде ошол алга правозащитниктер бардык ошол жерде болду да. Bir 20 чакты правозащитник барып алыптыр. Ушуну чыгарабыз деп, ошол жерде катыштык. Аларга түшүндүрдүк. Түшүндүргөн менен баягы Американын пулу сүйлөйт экен, акча деген нерсе жаман экен. Акча сүйлөйт экен. $1 миллион келиптир берге. Келгенде ошо правозащиттер алган муну. Алгандан кийин этип чыгарабыз деп аракет кылып атат. Эми ошончолук ал правозащиттер чыгара турган болсо, жаш балдар деле бар да. Низосы түшкөн жаш балдар бар. Ошолор чыгарбайбы? Анан барып баягы уюштуруучу, командир, террорист ушуну барып защитканга биз ичибиз күйүп кетти да. Бул Кыргызстан өзүнчө мамлекет да бул. Мамлекет болгондон кийин өзүнүн зачем Америкага неме кылып баш ийип. Америка баш ийбеш керек. Өзүбүздүн мамлекетти өзүбүз билиш керек аны. Бирок биз сотторго ыраазыбыз.
Кайта ошо өзүнүн немесине калтырып берди. Рахмат ошо сотторго. Ошо пулдарын аз кырылбай, неме кылбай ошо калтырып берди. Ошол укук коргоочулардын айрымдары ошол кезинде анда Кадыржан Батыров өлдү деген маалымат чыга элек кезинде билсеңиз, ошол эл аралык тиги трибунада дагы сүйлөшүп, ушунун укугун коргоп жүрүшкөн болчу да. Ошол убактарда дагы бир сиздерде кандай бир пикир пайда болду? Токтогон Үмүталиева деген бар, Токтогон Үмүталиева, ошондой. Анан дагы бирөөсү бар, эсимден чыгып турат. Ушулар барып Америкага барып немеге катышып келди го. Ушуну Азим Аскаровду колдоп катышып келди да. Ушуну чыгарабыз деп. Булар азыр чыгара албаса Азим Аскаровду, ал $1 миллион кайтып бериш керек булар Америкага. Ошондон азыр дагы булар ишти козгоп атат. Дагы сотко немеге берип тур уже. Актап бересин деп. Булар доллар жеп алгандан кийин акыры ошону акташ керек да булар. Кайтыш керек аркасына. Ал Америкал койбойт да. Кайт жоксо неме кылды да. Ошонун себептен азыр правозащитниктер Азизат Турасова, Токтогон Үмүталиева, Түрсүнбай Акун жүрөт бар мында. Эң немеси Түрсүнбай Акун. Бунда Отунбаева дагы бар мында. Роза Отунбаева дагы бар мында. Президент болуп жүргөндө буну чыгарабыз деп жүргөн муну. Роза Отунбаева дагы бар мында. Эми билбейм, өкмөт өзү Кудайга шүгүр Кыргызстан өзүбүздүн мамлекет болгондон кийин өзүбүздүн статья менен, өзүбүздүн закон менен колдонуп жүрүш керек да. Анан дагы бир нерсе, мынау укук коргоочулар жөнүндө айтып атпайсызбы? Ошол укук коргоочулар менен сиздер мындай өз ара конфликтке барган учурларды да канча-мынча маалымат каражаттарынан чыгып атты да. Алар кандай жөөнү келтирип атышат? Ал күнөөсүз деп атышабы аны? Аны күнөөсүз. Ал барып өлтүргөн эмес, уюштурган эмес дейт. Эми баягы тергөөдө бардыгы аныкталган да. Уюштурулган. Бул ошого Кадыржандын акчасын алып алып туруп, Базарган районунда сельхозтехникада бардык өзбектерди топтоп алып, мынеке жакында өзүбүзчө область боламыз деп уюштурган буну. Азим Аскаров уюштурган да буну. Опсалам, Улукбек Асламов деген бар Арсановдо. Бул уюштурган. Эми бул уюштурган нерсе өкмөт сүрүштүрүп фактысын койгон, анан камап атпайбы буну. Жөнү буну камап койгон жок да буну. Факты менен камап атат буларды. Дагы мына телегөрүүчүдөн суроо келиптир. Эмне үчүн ошол качып жүргөндөрдү издеп таппай атышат, жалгандан эле таппай атат да дейт. Эми ушул убактылуу өкмөт жоопко тартылыш керек эле да. Дагы ошол сыяктуу СМСтер көп келип атыптыр. Негизи биз билебиз, ошол кезинде бул боюнча тергөө иштери жүрүп, тергөө амалдары жүрүп, убактылуу өкмөттүн күнөөсү жок деп табылган да. Күнөөсү жок дейилген да. Сиз ушуга кандай карайсыз? Убактылуу өкмөттүн күнөөсү жок, бул чындап эле башка бир алар айтып жүргөндөй баягы реваншисттер уюштурду деп бир айтышат, дагы бирдекелер деп айтышат. Ошол канчалык туура? Bundan birden bir demesi tölk vaktlı hükümetin gana günösü bul. Tölk vaktlı gana hükümetin günösü bul. Uşu gana uyuşturgan, vaktlı hükümet uyuşturgan bunu. Hiç vaktlı başka nemeden uyuşturgan emez. Vaktlı hükümet bunu bağı o Bakiyip'te alkoyat dep duruyla bu yerde. Anan keyin Özbek Kırgızlık işini uyuşturup boyabız dağı anan bir 5-10 Kırgız ölet dep duruyla bunun şu vaktlı hükümetin uyuşturgan emese. Vaktlı hükümetin жоопко тартыш керек да. Бирок убакыты сааты келет. Баары убакыт өтөт, келет. Кудай кааласа, убактылуу өкмөт ошо бар жообун берет. Сооронбаев болбосо башкасы президент болот. Бир Садыр Жапаров окшогон президент болуп калса, баары ошо убактылуу өкмөт жоопко тартылат кудай кааласа. Болбосо Алла Таала өзү тартатылар да. Мына Текебаевдин үкасы өлдү. Өзүңөр билесиңер. Бул өзү бардык жерде уюштуруп жүргөн. Бала Асылбек деген Рамали көтүп болуп кетти. Эми жамандабай эле койгон нерсени. Мына Атамбаев өзү бар бунда, өзү башында. Мына азыр Кудай Таала көрсөтөт го. Алла Таала көрсөтөт. Биздин жашыбызды, биздин ыйлаган ыйыбыз жетет да, Кудай Таалага жетет да. Мына мен апам азыр 92-ге, 93-ге чыкты. Ошо ыйлап отурат азыр. Мына экен эртең 12-си болуп калды, какшап үйдө, ыйында ыйлап ар күнү ыйлайт. Баласын эстеп. Көп да ошон канча адамдар бар мында. Атасын көрбөй калган адамдар бар. Апасын көрбөй калган адамдар бар.
Мына 2 аял өлгөн ошондо, кашчылык менен өлтүрүлгөн. Ошондо 6 айлык баласы калган. Мына азыр ошо 9,5 жашка чыкты. Азыр пишкиликте ушулар. Күйөөсүнө немесин карматып коюп, баласын, апасы, кайненеси менен ошо аялын өлтүргөн жерде, Сампада. Өлтүргөн. Мына факты бар, немелери бар, тергөөдө болот бардыгы. Анан эми ушунча фактылар бар болуп атса, ушунча жаман иштердин, ушунча кылмыш, чоң кылмыш болуп атса, кандай себептен ошол күнөөлүүлөр, мен айтканым саясий күнөөлүүлөр жоопко тартылбай келип турат ушул күнгө чейин деп ойлойсуз? Эми булар бири-бирине туташ да. Булар бирин камайын десе, бирин жоопко тартайын десе, баары бириники ачылып кетет деп, баары бири-биринин связь булар. Ошол себептен булар азыр бири-бирин чукай албайт. Убакыт сааты келет, Кудай кааласа. Ошондон кийин бири-бирин бир таза президент келип, таза өкмөт келип, бул неме болсо, ошондон кийин булардын немеси ачылат. Ошондо ачылат бардыгы. Ансыз булар ачылбайт. Баары связьда. Связь көм. Бардыгы связь булар. Сиздер мисалы эми Кыргызстанда буларга адилеттүү жоопкерчиликке тартылбайт экен демек деп ойлоп туруп, мына ушул Сампа шейиттери коому, дагы башка ушул июнь окуясына байланыштуу түптөлгөн коомдор, башка бир эл аралык сот, тергөө, укук коргоо мекемелерине кайрылып көрбөдүңүздөрбү? Жок, биз эч кимге кайрылган жокпуз. Андай немелерге, эл аралык немеге кайрылганга анга бир неме болуш керек да. Анга тааныш болуш керек. Же болбосо бир ишенген адамың болушуң керек. Алар бизди карабайт да. Az акчасы барды карайт, акчасы жокты карабайт да. Ал эл аралыктар деле ошо баягы долларды сүйлөп койгон азыр. Доллардын аркасында эрчип калган булар. Анан эми ошол убактылуу өкмөт түн мүчөлөрү азыр деле активдүү болуп, дагы эле мына эч нерсе болбогондой эле саясий окуяларга аралашып, мына күздө келе турган шайлоого аттанып аткандарын көрүп атабыз. Бул көрүнүштөр сиздерге кандай бир таасир берип атат? Эми таасир берген менен биз аны эч бир кыла албайбыз да. Таасир берип атат, биз аны билип турабыз, эл бардыгы билип турат муну. Баягы саясий немеге кирип, мына азыр депутаттарды өзүңөр көрүп атасыңар. Баягы бир 7-8 депутат биригип алыптыр эми, Текебаевди баш кылып эми. Текебаев баш кылгандан кийин ал депутаттар уже эл билет да аны. Эл билип турат аны. Ал жөнүндө неме болгондо да эч ким шайлабайт аны, алардычы. Алар уже болду, алар бүттү. Мен алиге немеге таң калам да. Алиге бир журналист бар го, алиге депутат болгон. Ушул депутат Жанар Акаевга. Ушу Жанар Акаев ушуларга кошулбай эле кош керек да. Кошулуп өзүнүн авторитетин кетирип, Ырыскелди Момбеки багы кошулуп алыптыр. Булар ушу эми ушу менен булардын немеси эми өчөт да, булардыкы эми. Авторитет өчөт бардын. Булар кошулбай эле өзүнчө эле бир партия түзүп кире бербейби? Булар эл үчүн раза сону сүйлөп, эл үчүн талашып жүргөн адамдар. Ырыскелди Момбеки, Жанар Акаев. Эми азыр барып Текебаевдарга баягы эски каршыларга кошулуп алыптыр, эми билбейм, аны эл деле түшүнөт, эл илгеркидей эмес ал. Азыр тыйынына немесине эч кимсе макул болбойт. Ушу мен ошол экөөнөн нааразымын да. Экөө өзүнчө партия түзүш керек. Бул мисален депутаттарды мына көрүп атабыз. Өзүңөр билесиңер. Бири деле сүйлөбөйт да. Балык депутаттар да бири деле сүйлөбөйт. Ошонун арасынан бир 20-чыга жетпеген гана депутат сүйлөйт. 20-га жетпеген гана. Ушу Жанар Акаев, Ырыскелди Момбековдор гана. Эми калгандарына сүйлөбөйт деле калгандары. Өкмөт алмашты андан бери, мисалы азыр 3 жыл болуп калды. Сооронбай Шарипович президент болуп шайланды. Ошондон бери бир Сампа шейиттери, ошо июнь окуясына байланыштуу бир жаңы жагдайлар менен бир күнөөлөрдү издөө, тергөөлөрдү жаңылоо аракеттери байкалдыбы? Эми буга чейин токтоп турган, кандайдыр бир саясий себептер менен токтоп турган нерселер болсо, ошолор жасалдыбы? Жасалган жок. Жасалган жок. Россиядан жакында бирөөнү кармап келген экен, Бозоргондо сот болуп, сот чыгарып берди. Миша деп, кличкасы Миша экен. Россиядан кармап алып келип, шу алып келгенден кийин сразу тергеп туруп бизди катыштырбай койду. Шарт чыгарып таштады. Ушу бир
Жалаатта bir tam var eken, şu tamını satıp dur bala, uqtuk. Sotqa kirsek sizler nemeňer jok eken dep tur, kirgizbey tur, çıgar berdi sot. Bazargonun sotu. Çıgar berdi. Ana emne lan? Bunu prokuror жазып келе, bunu prokuror da жазбады. Kala verdik. Ыйлап. Бұл эми өкмөт Сооронбай Шариповичка бизге ишенди эле. Эми дагы деле бирага 2 жылдык, 2-3 жылы бар дагы деле эми жаңы жагдай менен ушу кылмышкерлерди козгоп берсе болот эми. Биз жазган адамдарды козгоп, жоопко тартып берсе болот эле. Şu Россиядан кармалып келгендер чыгарып атат деп биз ошонго нааразыбыз да. Россиядан кармалып келгендер чыгарып атат. Азыркы айткан саясий фигуралар боюнча кайрылып көрүп атыңыздарбы президентке? Кайрылып элекпиз президентке. Эми кат жазып атабыз, биз жооп алган жокпуз да. Мен 1-2 жолу кат жаздым, кат менен жөнөттүм, ал жооп келген жок бизге. Ошо. Бир жылы, өткөн жылы бир ошол сиздерден барып биз мындай маек курганда бир айткан элеңиз да. Бул июнь окуясына, анын ичинде ошо Сампа окуясына өкмөттөн, ошо бийлик тарабынан бир жетиштүү көңүл бурулуп, мындай жок дегенде мына ушунча нерсени кыла албаса дагы жок дегенде ошол жылына бир жолу келишип ушул жерге бир элди мындай моралдык жактан кичине колдоп кете албай атат деп. Бул жылы кандай пландар болуп атат? Эми бүгүн мынага 9 болуп турган болсо 12-синде ачылыш күн болот. Неме күнү? Эскери күнү болот 12-си күнү. Эми ким келет, ким келбейт бир илгери şu премьер-министр болуп турганда Сооронбай Шарипович келген. Премьер болуп турганда. Андан бери эч ким келген жок да. Şu губернатор ачык болот, же болсо бир немелер ачык болот. Анан бир транспорт министри келген бир жылы, калган жылдар келе элеген. Быйыл ким келет, ким келбейт билбейм аны. Эми өздөрү кааласа келет экен, кааласа келбейт экен. Бийлик өздөрүндө экен. Эми şu биз эми şu Сооронбай Шарипович өзү келип ошо качып кетсе болот эле. Качып кетсе болот эле. Эмнеге өзү көрүп телевизордон көрүп атабыз, 7-нчи апрелге барып атат, башкага барып атат. Бир келип Куран окуп кетсе, биз ыраазы элек ушу президенттин өзү келип калса. Эми билбейм, президент келип, ким келет, мен белгисиз. Мен айтпайт аларды. Аны şu өкмөт өзү билет да. Бирок 12-сине бир атайын бир иш-чара болгон атат, 12-сине иш-чара болот. Азыр ушу камынып, şu губернаторлор барып, акимдер, айыл өкмөттөр барып, şu 3 күндөн бери ошо жерде тазалап аяк-буягын. Жол болсо көрүп атасың, чаң. Жол болсо бүтпөдү. Мына сууну болсо бүгүн чыгардык. Мына бүгүн чыгардык. Турбаны алып чыган эле суунун турбасын. Бүгүн барып, бүгүн саат 12-де суу коюлду. Мына ойлосоң, быйылкы сезондо суу быйыл чыкты ошол жерге. Эми багы кайта аким немеге звонить этип жүрүп, бүгүн алыгы турбаны бүгүн коюп, бүгүн чыгарып берди. Рахмат эми ушунга. Эми эл арасындагы сөздөргө мындай карасак да, мисалы ошол июнь окуясынын келип чыгышы, тиги Сампа окуясы, мисалы азыр деле мисалы сыртка чыгып эл аралап жүрсөңүз, өзбек туугандарыбыз деле, кыргыз туугандарыбыз деле бири-бири менен ынтымак. Мурда кандай болгон болсо, ошондой бир базарда, бир мечитте, бири-бири менен той ашта, башка да чогуу бир жакшына эле жашап атышат да. Эми айтайын дегеним, бул жерде элди провокация кылган сырттан кандайдыр бир күчтөр келгени байкалган эмеспи? Ошол маалдабы? Ошол маалда сырттан, мисалы Кадыржан Батыров, окшогондор, конечно, алар өздөрү дагы түздөн-түз баягы элдин оюн бузган. Бирок именно ошо киши өлтүрүүгө келген, ошондой оор кылмыштарды башында баштап берген бир башка бир наемный деп коет го, ошондойлор байкалган эмеспи? Биз эми ошол маалда жүргөндө ошо бул мыкаачылык менен өлтүрүлгөнгө караганда ошо башка бир заказ менен келген адамдар болгон да. Заказ менен келген. Ошо өзбек туугандар менен деле сүйлөшүп атабыз. Андай мыкаачылык менен биздин өзбектерди өлтүрбөшкө келе, өзбек кыргыз өлтүрбөшкө келе. Ошо башка бир баягы каналдан, башка немеден келген адамдарды, заказ берген адамдарды, пул акча менен келген адамдар ушулар гана өлтүргөн деп айтышат өзбектер. Өзбек туугандар. Эми аны биз эми тергөө неме кылат, биз билбейбиз. Анан өткөндө бир демилге көтөрүлдү эле ушул аксакалдар тарабынан, анын ичинде сиздин да пикириңизди укканбыз. Ушул бул 10 жылдыгына карата
bir ошол маалда мындай эки элди башын бириктирген, мына аракет кылган адамдарды жан тобокелге салып, мындай бир сыйлап, бир баатыр деген наамдарды бериш керек деген идеялар айтылды эле да. Ошол оюңуздар боюнча бир кандайдыр бир реакция байкалдыбы? Эч бир байкалган жок. Эми буну өзү ошол маалда жүргөн адамдарды баягы тынчтыкты колдоп, жүрөгүн окко тосуп жүргөн адамдарды батыр кылып койсо болот эле. Болот эле. Мен ошол маалда ташип бар эле. Кыдыршаевич ошол маалда жүрөгүн окко тосуп жүрдү. Бай болуп ошол маалда алыгы БТРдин ичине кирип бекинип алды да. Эми биз командантский час. Биз түшүп ошол жерде экөөбүз барып түшүп, түш бага дедим мен, түш. Кирбейсиңби онага? Аларды тынчытпайсыңбы десем, мен дейт жетип алам бар дейт, өлүп калайынбы дейт. Кутушунуп аткан бай болуп. Мен жетип алам бар дейт, жетип алам ким багат, мен өлүп калайынбы деп ушундай айткан. Ошол маалда түшүп барып командантский час эмес, Жалал Абад областы бойдон барса болот эле да. Эки элди бириктирип не болсо болот эле. Эми бул адамдар, мындай адамдарды ташип бошкон адамдарды колдош керек эле, колдобойт да. Өкмөт эми өзү билет экен, өзү эме кылса, колдосо, буларды биз батыр эмес, башка наам берсең болот буларга. Болбосо ташип болгондо ошол маалда көп адамдар набат болот эле. Көп өзбек деле, кыргыз деле набат болот болчу. Мисалан, ошол наявниктер ошол сампанын кире беришинде нарактан ошо синаперлер менен отурган экен. Синаперлер менен отурган экен. Ошол маалда эмне атып берет эле. Атып берет болчу. Ошонго жүрөгүн тосуп барды алып бечара. Ошондор батыр берсе болот. 7-апрелде батыр деп атат. Ал эмне башка мамлекет басып алды батыр болуп. Же бир жүрөк ок тозду. Ал өздөрүнө аткан неме ал? Ал уюштурулган неме ал? Бакиевди баягы амалды кетиребиз деп эле, Бакиевди кетиребиз деп эле булар барып алып батыр деп наам берди. Уят да батыр деген наам, батыр деген наамга бир элге көрсөтө турган, элдин бир немесине чыга тургандарга батыр беришет. Эми жөн адамдарга батыр берип койду. Мен 7-апрелге ошо мына 7-апрел болсо президент деле ошол жерде болот, премьер деле ошол жерде болот, спикер деле ошол жерде болот. Июнь коңгалагында баягы элин жерин коргоп, эки облас Өзбекстанга өтүп, автономиялык облас болбосун деп ушинтип өлүп кеткен биздин бир туугандар. Ушуларга деле келип, Куран окутуп, гүл коюп кетсе болот ушулар деле. Эмне Жалал Абад эмне 1 саат 45 мүнөттүк жол самолет менен. Эми билбейм, 12-синде келбей, 12-синен кийин дагы сүйлөп беребиз. Келгендей кылып, кебесе кебегендей кылып сүйлөп беребиз. Сооронбай Шарипович келген эми ошол маалда бир премьер болуп турганда бир келген да. Премьер-министр болуп турганда келген. Бир ушу келди премьер болуп турганда. Азыр эми айтайын дегеним мына эки элдин дагы баягы ортосундагы мамиле толугу менен мына калыбына келип, баягы ортодо от жаккандар максатына жетип, бардыгы өзү менен өзү болуп жүргөн маалда мындай эл арасында тарыхый мааниси деп ошону айтам да. Эл арасында мындай түшүнүк, мындай провокацияга алдырбаш керек экенин түшүнгөн, мына түшүнүк пайда болдубу, бекемделдиби? Болду. Азыр мына мен өзбек туугандарым менен постоянно бирге жүрөмүн. Мына Сузакта деле, башка жерде деле алар айтып атат. Биз алданып калдык. Бир болбогон эле бирөөнүн тилине кирип, мынеге кыргыздар келип, өзбектерди монтап турат экен десе, биз эми билбей чыгып калдык деп азыр немелер кылгандар көп. Эми бул нерсени ошол уюштурмайынча болбойт да. Ушу уюштурганда ошо Азим Аскаров да. Азим Аскаров булар уюштургандар эми буну актаймын деп атпайбы. Эми актап бул кантип актайт? Бул канчадан башын жеп, канча өзбек кыргызды. Бир эле кыргыздар өлгөн жок да, бу жерде өзбектер эми өлдү да. Өзбектер эми өлдү, көп өлдү. Бардыгы мен ошол өлгөндөрдүн тизмеси бар. Бардыгы карапайым адамдар да. Карапайым адамдар өлгөн. Бир ошо Азим Аскаровго окшогон, оно Салахидиновге, Кадыржанга окшогон ошонун туугандар өлгөн жок да. Бүтүн эле карапайым адамдар өлгөн да мында. Эми эл өзү деле түшүнүп калса керек. Кой. Мындай кылсак баары өзүгө зыян экен деп азыр эл түшүнүп калды. Элдер мынакей биз постоянно чогуу жүрөбүз. Бири-бирине айтышат, койгула. Ынтымак бололу, чогуу жүрөлү.
bir nemege girbeyle, biron nemesine sözüne girbeyle dep жүрүшөt. Азыр эми бул бизге убакытыбыз да аз калып атат. Эми азыр бизге сиздерге карата бир мындай ошондо зыян тарткандарга, ошондо бир жакынын жоготкондорго карата бир мисалы атасын жоготкон үй бүлөгө бир акчалай бир жардамдар көрсөтүлүп турабы мамлекет тарабынан? Азыр өткөрдө bir 10 mingden өлгөндөргө акча берди. 10 mingden ага мен тизмелерин бердим. Тизмелерим менен ошо соцфонд өзү барып, сүрөткө тартып, өздөрүнө кол койдуртуп алды аны. Алды. Эми 10 жылдыкка билбейм аны. 10 жылдыкка бербейби? Эми 2012-жылы күнүнөн кийин билелинет да бул. Анан калган бул берген жок. Ошо төлкүшө өлгөндөргө гана ошо 10 mingden акчалай берди. Былтыр бердиби? Быйыл. Ал бир жылда бир ошондой төлөп турабы? Же былтыр төлөнгөнбү? Былтыр төлөнгөн эмес. Былтыр 500 сомдон, ар бир өкмөт 500 сомдон ар бирине. Анан кийин могу шаардыктар 1000 сомдон бошундан гана берет. Бир жылда берип коет жөн мороженое жеп эле берип коет. Андай крупный сумма мындай берген уга элекмин мен, көрө элекмин да. Демек баягы атасы, апасы каза болгон балдар толук менен ошо кайра эле ошо үйдүн өзүнүн немесинде экен да. Мамлекет жактан эч кандай бир колдоо жок экен. Колдоо боло элек. Эч кандай колдоо боло элек. Даже баягы окуган балдары контрагына жардам бербейт аталар. Контрагына бир көз кайрылды. Мен барсам бизде андай закон жок деп ушинтип койду. Азыр мынакей бул жер беришке келе алиги атасы жокторго, апасы жокторго буларга жер беришке да. Мен азыр аркасынан жүгүрүп жетим жесирлерге ушуга жер алып берейин деп алып бере албай жүрөм. Бербейт. Аким барсаң өкмөткө жөнөтөт, өкмөткө барсаң паланчага жөнөтөт. Эми азыр ушу эң немеси ушу жер берип буларга кичине жардам берсе эң жакшы болот эле мынакей. Дагы бир суроо келип калыптыр, акыркы суроо болот ушул. Саламатсыздарбы, Сырдаш байке? Сампа ишканасын каргашадан кийин сиздин күчүңүз менен жабырлануучулардын эсебине алдыңыз эле. Азыркы учурда ким ээлик кылып жатат? Сампа ишканасына. Бул Сампа деген ишкана жок. Сампада ошо пакта заводко курулган, ошонун намынан коюлуп калган. Ал Сампа ишканасы, ал кирпич завод курулган. Ал Сампа ишканасын бизге дөлкү намы гана Сампа бизде. Намы гана бар. Сампанын жанында болгон үчүн Сампа ишканасы болгон. Бизде андай ишкана, бишкана неме деген жок бизде. Ал Сампа ишканасы, ал кирпич завод бушуна өткөн ал. Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт акырына чыгып калды. Келип бергениңизге чоң рахмат сизге. Сергейге рахмат, ушунчалык чакырып, бирде жор тез ушундай немелер топтоп, менден башка адамдарды чакырып, келип ушундай маяк коюп турганга рахмат. Силер ham чакыргыла дагы, келип туралы. Маякты көп курган жакшы болот. 2012-жылы чыгат. Баргыла, тарткыла, ошо жерден канча адам келет, канча адам неме болот. Аз сурактан бир неме чыгып тур, сос немесин айда деген. Ал чыгып турат, биздин немеден 7 адам барат, 8 адам барат, сиз менен 8 болот деп. Эми 8 адам барып ошо неме барабы? Ал жерде канча адам бар деп мен сен барба, сен бар деп мен айта албайм да. Ким каалаганы барат. Туурабы? Анан мен айтам, сен барба деймби? Ал чектеген болбойт бул. Кимин жакындары өлгөн болсо, кимин ошо өзүнүн канынан кеткен болсо, ошого барып бата кылып Кур'ан окуйт да. Анан азыр чыгып турчу Айда деген. Ошо акимчиликтен сиз судактан ушу 7 адам барат. Тизмесин жазып неме кылып бериң. Өзүң жазып, өзүң чакыра бер. Мен бирөөнү чакырбайм дагы, келем деп айтпайм мен. Кетем деп айтпайм. Алар билет 12 күнү болгон, туурабы? Билет да. Бара берсин. Ачык айыр. Кур'ан окуганы барба дейм мен. Ушул. Рахмат, чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз Регион телеканалында түз эфир берүүсүн көрдүңүз. Бүгүн биз июнь окуясы, анын ичинде Сампа окуясы, анын тарыхый мааниси, күнөөкөрлөрдүн жазаланышы тууралуу сөз кылдык. Бүгүн бизде конокто Сампа шейиттери коомунун төрагасы Сырдаш Мамарасул агайыбыз болду. Эфирди мен Өткүрбек Рахманов алып бардым. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Когда мы делаем самые первые шаги в нашей жизни, родители всегда нас поддержат. Ведь родители – это любовь и опора. Бывают моменты, когда мы падаем и опускаем руки, но близкие